Ovуда London BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып бермек Максутова. Йеменден атайын репортаж. Миңдеген кишинин өмүрүн алган согушта жаракат алган 30 бейтапка чет өлкөдө медициналык жардам көрсөтүлөт. Кыргызстанда кан чыгарып дарылаган хижама терапиясы пайда болду. Бирок саламаттыкты сактоо министрлиги аны медициналык кызмат көрсөтүү деп эсептебейт. Лондон шаарында жашоо кымбаттап, Британ баш калаасында жаштарга турак жайга жетүү мүмкүн болбой баратабы? Бириккен Улуттар уюмунун учагы Йемендеги абалы оор 30 бейтапты алып, Иордан менен Египетке бет алды. Муну ишке ашыруу үчүн бу Сауд Аравиясы баштаган коалиция менен хусит козголоңчулары менен 2 жыл бою катаал сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Коалиция өлкөнүн аба майдандарын көзөмөлдөп келген. Ал эми хусит козголоңчулары Йемендин түндүгүн кармап келди. BBC кабарчысы Лиз Дуссет Санаа шаарынан баяндайт. Балдар көңүл ачып ойноп жатышат, бирок алардын айрымдарына тез арада медициналык жардам керек. Бир нече ай бою Санаа шаарындагы мейманканада күткөн балдар эми чет өлкөгө чыгып, медициналык жардам алууга мүмкүнчүлүк алды. 13 жаштагы Раггат Бириккен Улуттар уюмунун учагы менен Иорданияга барууга үмүттөнөт. Анын үй бүлөсү согуштан катуу жабыркаган Таиз шаарынан келген. Раггаттын атасы кызы мектептеги эң акылдуу окуучулардын бири экенин айтты. Ал азыр рак илдетине кабылып кыйналып жатат. Бирок Раггатка эмне болгон оору экенин айтышкан эмес. Мен ага айткым келбейт. Ал эмне болгон оору экенин билип алса, баары өзгөрөт. Эгерде ал Йеменде калса, доктурлар бутунан ажырайт деп айтышты. Буту ампутацияланабы? Эки буту тең ампутацияланат. Айрым учурда ал ата деп. Өзүңүз үчүн дагы кооптоносузбу? Өзүмбү? Мен бир гана кызымды жакшы көрөм. Йемендеги рак менен күрөшкөн оорукана. Бул жердеги балдар тизмеге кирбей калды. Алар чет өлкөгө чыкпайт. Көзүнөн айрылган Мухаммед же 6 жаштагы Мутея Йеменде калат. Мутеянын атасы уулу ооруп, түнү менен уктабай чыгаарын айтат. Дарыгерлер көптөн бери тизме түзбөй калган. Алар бейтаптарды чыгарып кетүүгө учак келет дегенге ишенбей калган. Учурда медициналык каражаттар жетишсиз. Ошондуктан дарыгерлер бейтаптарга жардам бере албай кыйналышууда. Албетте бейтаптарга жардам бере албай калсак же бейтап көз жумса дарыгерлер капа болот. Муну жөн карай албайсың. Бул үрөй учурган окуя. Айрым учурда депрессияга батам. Билимибиз болсо дагы каражат жок болгондуктан жардам бере албайбыз. Блокададан улам айрым жабдыктар дагы жок. Согуш ооруп жаткан кишилердин саламаттыгына таасир этпеши керек. Биз Санаа эл аралык аэропортко дагы бардык. Хусит козголоңчулардын лидери Мухаммед Али Аль-Хуси бош аба майданда туруп Сауд Аравия баш болгон коалицияны сындады. Учурда коалиция Йемендин аба мейкиндигин көзөмөлдөйт. Сауд Аравия баш болгон коалиция жарандык учак каттамдарын токтоткон. Аэропорт 3 жылдан бери иштей элек. Сауд Аравиясы Санаадан абага көтөрүлгөн учактар биринчи башка аэропортко конуп, текшерүүдөн өтүп, анан өз багытына учуусун сунуштаган. Бирок Санаа көз карандысыздыкты тандады. Аэропорттун коопсуздук чаралары болот. Жарандык учактарга курал алып кирсе болбойт. Алардын спутниктери жана жерде тынчылар бар. Эгерде Санаа аэропортунда мыйзам бузуулар болсо, алар сүрөттөр менен далилдеп бере алмак. Көптөргө аэропорт кадыресе көрүнүшкө айланган. Бирок йемендиктер үчүн аба майдан символго айланды. Студенттер үйүнө кайтып келе албай, үй бүлөлөр бириге албай, бейтаптар чет өлкөдө медициналык жардам ала албай жатат. Ал эми оор абалдагы бейтаптарга аба майдандын блокадасы өлүм менен өмүрдүн күрөшүнө айланды. Абаптын атасы боорунан улам көз жумган. Ал дагы чет өлкөгө барып дарыланып келүүгө умтулган. Авап атасынын мүрзөсүн жума сайын тазалап турат.
بعد ساعات حالته جسنا تلان توفى 2 жыл бою Бириккен Улуттар Уюмунун учагына отуруп дарыланып келет деп убада кылышты. Бизде баары даяр эле. Бул согуш баарын талкалады. Көптөгөн бейтаптар атамдай дарыга жетпей өлдү. وهذه الحرب أدت إلى دمار والكثير يعني من المرضى توفوا مثل حالته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ырайымсыз согуш эки тараптын макулдашуусу айрымдарга өтө кеч келсе, башкаларга үмүт берди. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Йемендеги согуштун оор кесепетин тарткан тургундардын тагдыры тууралуу жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Коронавируска байланыштуу кооптонуудан улам Кытайдын баалуу кагаздар рыногу кескин солгундады. Кытай жаңы жылы ыңыргандан бери биржалар биринчи жолу ачылды. Улуттук банк өлкөнүн экономикасына 130 миллиард фунт салаары тууралуу жарыяга карабастан Кытай рыногу жабыркап жатат. Демократтардан президенттикке талапкерлигин койгон 12 кандидат Айова штатында өтчү жыйынга камынууда. Айова ноябрдагы президенттик шайлоодо партиянын атынан ким талапкерлигин коёрун аныктап, добуш берүүчү биринчи штат. Түркиянын президенти Эрдоган түрк армиясы Идлиб провинциясында 35ке жакын сириялык аскерди колго түшүргөнүн айтты. Бул Сирия өкмөтү жасаган чабуулда каза болгон 4 түрк аскери үчүн жооп болду деп билдирди түрк президенти. Ал ошондой эле кийлигишпегиле деп Сириянын шериктеши Орусияга эскертүү берди. Британ премьер-министри Европа биримдигинен чыккандан кийин Британиянын келечеги тууралуу планын ортого салды. Борис Джонсон Брюссель сунуштаган эркин соода келишимин Британия кабыл алуусу зарыл эмес деп айтты. Бирок биримдиктин өкүлү Мишель Барниер соода келишиминде ар бир тарапка бирдей шарттар берилерин белгиледи. Кыргызстанда соңку кезде айрым бейтаптар кан чыгаруу ыкмасын колдонгон хиджама же капинг терапиясын алууда. Бирок саламаттыкты сактоо министрлиги хиджаманы медициналык кызмат көрсөтүү деп эсептебейт жана ал үчүн лицензияда каралган эмес. Депутаттар алдырат, мэриядан келет, ККМБ, МВД, түрлүү адам келет. Бизге баары келип алдырышат, ыраазы болуп кетишет, жакшы. Эгер туура негизде алса. Бул табып көп жылдан бери хиджама же кан чыгарып бейтаптарды даарылап келет. Өзү Ислам институтун аяктаганын, кан чыгаруунун жол жобосун билерин айтууда. Муну билип, эрежесин билип, окуусун окуп туруп, түшүнүп туруп анан албаса, муну залакасы да, терс залакасы да тиет. Адамдагы өлүм коркунуч алып келе турган дагы маселелер бар бул жерде. Андыктан табып, дарылоонун бул түрүнө барууда этият болууга чакырат. Себеби учурда акча аркасынан кууп, аны билген да, билбеген да жасап жатат. Өлкөдөгү расмий медицина хиджаманы тааныбайт. Орто кылымдарда ойлонуп чыккан бул нерсе болчу да. Эми азыр биз 21-кылымда жашап атабыз. Азыр деген медицина өнүккөн, элдин баары деген аппараттар менен аябай жакшы специалисттерге барып, көрүнүп, ар кандай ооруларын өздөрү аяктап алса болот. Саламаттыкты сактоо министрлиги табыпчылыктын көп түрүнө, анын ичинде хиджамага да тыюу салган. Кодекс о нарушениях дегенде 205-чи. Эгерде кимде ким лицензиясы жок, кандайдыр бир өзү лечение кылса, бул жоопкерчиликке тартылат закон түрүндө депчи. Ошондой эле болуп, хиджамадагы жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн эгерде ошол менен башкалар бир занимация кылышса. Бишкекте көчүдө, коомдук сайттарда хиджаманын жарнамаларын байма-бай жолуктурууга болот. Андыктан бул дарылообу же бизнеспи деген суроо чыгууда. Пайгамбарыбыз хиджама кылган, же кылдырганда ошо тамактын кайсы бир түрүнө 2 саа деп коет. 2 саа биздин тил менен айтканда 4 килограммга жакын, 3,5 килограммдай будайдын акысын, будай берген акысына деп. Эми бирөө хиджама кылып атып, кааласа бекер кылат, жакшылык кылып, кааласа акысын алат. Дарылануунун бул түрүнө уруксат берилбегендиктен, ага барган бейтаптар кокусунан жараат алышса, мамлекет ага жооп бербейт.
Лондон шаары жаштар үчүн өтө кымбат болуп баратабы? Жаңы изилдөө көрсөткөндөй, Британ башкаласы чириген байларды гана батыра баштады. Турак жайга төлөп жашоо, жол киреси жана акы төлөнбөгөн стажерлук жумуш жаштар үчүн бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Алардын көбү Британиянын башка шаарларына жумуш издеп жөнөйт. Лондон ар түрдүү мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн шаар, бирок жаштар Лондондон көчүп кетүүдө. Шарт жакшы болгону менен абдан кымбат, өтө эле кымбат. Чынында кымбат, акча жетпей кетет. Эгерде Лондондон көчүп кетүүгө мүмкүнчүлүк болсо, ооба мен кетем. Соңку баяндамага ылайык, Лондон өтө кымбат болгондуктан ал жерде жалаң элита же байлар жашай алат. Ал эми жакыр үй бүлөдөн чыккан жаштар өлкөнүн башкаласында жашай албайт. Мыкты ишке орношуу үчүн бир нече ай бою стажер катары бекер иштеп беришиң керек. Бул аркылуу карьералык өсүшкө жетесиң. Лондон шаарында үй бүлөң, досторуң болбосо, бекер эч жерде иштеп бере албайсың. Жаштар Лондон шаары түзгөн мүмкүнчүлүктөрдү колдоно албай калат. Баяндамада Лондон шаарында чириген байлардын саны өсүп жатканы жазылат. Алардын көбү финансы же банк тармагынын кызматкерлери жана бул кишилердин көбү орто же бай катмардан. Ал эми жакыр үй бүлөдөн чыккан жаштар Лондондон башка шаарларга барып карьерасын баштап жатат. Маселен, Манчестер шаарындагы Санарип бизнеси. Компаниянын жумушчуларынын бири Лондондон баш тартып, Манчестерге келгенин айтты. Ага окшогон жаштар көп экенин дагы кошумчалады. Айрымдар Лондон шаарында туулуп өскөнүнө карабастан Манчестерге көчүп кетип жатышат. Себеби Лондондо мындай мүмкүнчүлүктөр жок. Лондондогу чоң компанияларга тааныштар аркылуу гана орношо аласың. Ага карабастан мектепти жаңы бүтүп жаткан окуучулар Лондондон кеткиси келбейт. Лондон абдан кымбат, бирок мындай мүмкүнчүлүктөрдү башка шаарда таба албайсың. Тилекке каршы бай үй бүлөдөн болбосоң, кыйынчылыктарга туш болосуң. Ага карабастан тырмышып, ийгиликке жетсе болот. Лондон шаары абдан кымбат болгондуктан жаштар эң мыкты жумуштарга орношо албай жатат деген тынчсыздануулар айтылып жаткан чакта, мугалимдер, милиция жана мед кызматкерлер кантип жашап жатат? Эми спорт жаңылыктары. Премьер-лигада Тоттенхэм 5-сапка көтөрүлдү. Алар 2-0 эсебинде Манчестер Ситини жеңип алды. Стивен Бергвейн дебют матчында гол киргизди. Экинчи голду түштүк кореялык Сон Хэн Мын тепти. Бернли менен Арсенал ортосундагы оюн голсуз болуп бүттү. Испан кубогу Ла Лигада болсо, Барселона лиганын лидерлери Реал Мадрид менен упайын теңеп алды. Барселона Ливант тобун 2-1 эсебинде утуп койду. 17 жаштагы Ансу Фати Лионель Мессинин пасы менен 2 голду тең киргизип берди. Ошентип ал Ла Лигада катары менен 2 гол киргизген эң жаш оюнчу болуп калды. Американын эң эле чоң спорттук иш-чарасына көңүл буралы. Канзас Сити Chiefs аттуу командасы 50 жылдын ичинде биринчи жолу Супер Боул аттуу америкалык футбол таймашында жеңишке жетти. Шефтер командасы 4-чү чейрек оюндарында Сан-Франциско 49 аттуу топ менен ойноду. АКШда бул оюнду 100 миллион киши көргөнү айтылууда. Жаңылыктардын соңунда аба ырайы кандай болорун алдын ала кантип билсе болот? Американын Пенсильвания штатында соңку 134 жылдан бери суурдун жардамы менен аба ырайын алдын ала билүүгө аракет кылып келишет. Эл атайын чогулуп, Фил деп аталган жаныбардын көлөкөсүн карайт. Көлөкө турса, кыш көпкө созулаарынан кабар берет. Көлөкө жок болсо, эл кубанып, жазды утурлап камына баштайт. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыздар. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутов болду. Саламатта калыңыздар.